Иса шакирттеринин көз алдында көптөгөн кереметтерди көрсөттү. Бирок бул китепке алардын баары жазылган жок. Булар болсо Исанын Кудайдын уулу Машаяк экенине ишенишиңер үчүн жана ишенип анын ысым аркылуу өмүргө ээ болушуңар үчүн жазылды. Булар болсо Исанын Кудайдын уулу Машаяк экенине ишенишиңер үчүн жазылды. Булар болсо Исанын Кудайдын уулу Машаяк экенине ишенишиңер үчүн жазылды. Булар болсо Исанын Кудайдын уулу Машаяк экенине ишенишиңер үчүн жана ишенип анын ысым аркылуу өмүргө ээ болушуңар үчүн жазылды. Булар болсо Исанын ишенип анын ысым аркылуу өмүргө ээ болушуңар үчүн жазылды. Булар болсо Исанын ишенип анын ысым аркылуу өмүргө ээ болушуңар үчүн жазылды. Мен тараткан жакшы кабар боюнча жана Иса Машаяктын сөзү боюнча байыркы замандан бери айтылбай келе жаткан жашыруун сырдын ачылышы боюнча силерди бекемдөөгө Кудайдын кудурети жетет. Бул сыр азыр айкын болду жана түбөлүктүү Кудайдын буйругу боюнча пайгамбарчылык жазуулар аркылуу бардык элдерди ишенимге баш ийдирүү үчүн жарыя кылынган. Бул сыр пайгамбарчылык жазуулар аркылуу бардык элдерди ишенимге баш ийдирүү үчүн жарыя кылынган. Бул сыр пайгамбарчылык жазуулар аркылуу бардык элдерди ишенимге баш ийдирүү үчүн жарыя кылынган. Ал эми буга чейин жазылгандын баары биздин үйрөнүшүбүз үчүн жазылган. Анткени биз ыйык жазуу аркылуу чыдамдуулукка жана кайраттуулукка ээ болуп үмүтүбүздү үзбөйбүз. Ал эми буга чейин жазылгандын баары биздин үйрөнүшүбүз үчүн жазылган. Ыйык жазуунун баардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ыйык жазуунун баардыгы үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана баардык жакшы ишке даяр болот. Ал эми буга чейин жазылгандын баары биздин үйрөнүшүбүз үчүн жазылган. Биздин үйрөнүшүбүз үчүн жазылган. Ал эми буга чейин жазылгандын баары биздин үйрөнүшүбүз үчүн жазылган. Анткени биз ыйык жазуу аркылуу чыдамдуулукка жана кайраттуулукка ээ болуп үмүтүбүздү үзбөйбүз. Биз ыйык жазуу аркылуу чыдамдуулукка жана кайраттуулукка ээ болуп үмүтүбүздү үзбөйбүз. Биз ыйык жазуу аркылуу чыдамдуулукка жана кайраттуулукка ээ болуп үмүтүбүздү үзбөйбүз. Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп Машаякты сынабайлы, сынагандарды жылаан чагып өлтүргөн. Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп күңкүлдөбөгүлө, күңкүлдөгөндөрдү кыруучу өлтүргөн. Алардын башынан өткөн нерселердин баары бизге сабак болуш үчүн болгон. Кылымдын акырында жашап жаткан бизге эскертүү болуш үчүн кагазга түшүрүлгөн. Кылымдын акырында жашап жаткан бизге эскертүү болуш үчүн кагазга түшүрүлгөн. Кылымдын акырында жашап жаткан бизге эскертүү болуш үчүн кагазга түшүрүлгөн. Андан кийин Иса аларга мындай деди: "Силер менен бирге жүргөнүмдө мен силерге Торат, пайгамбарлар жана Забур китептеринде мен тууралуу жазылгандардын баардыгы орундалышы керек деп айтпадым беле? Мен тууралуу жазылгандардын баардыгы орундалышы керек." Ошондон кийин ыйык жазууну түшүнүш үчүн Иса алардын акылын ачты. Анан аларга мындай деди: "Ыйык жазууда Машаяк азап чегип өлүп 3-күнү тирилиши керек.
Иерусалимдин элинен баштап бардык элдерге күнөөлөрү кечирилиши үчүн тобо кылуу анын ысымынан жарыяланышы керек деп жазылган. Андан кийин Иса аларга мындай деди: силер менен бирге жүргөнүмдө мен силерге Торат, пайгамбарлар жана Забур китептеринде мен тууралуу жазылгандардын бардыгы орундалышы керек деп айтпадым беле? Мен тууралуу жазылгандардын бардыгы орундалышы керек. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган. Кудайдын мыйзамы жеткилең, ал жанга күч берет. Теңирдин аяны туура, ал жөнөкөйлөрдү акылдуу кылат. Кудайдын мыйзамы жеткилең, ал жанга күч берет. Теңирдин аяны туура, ал жөнөкөйлөрдү акылдуу кылат. Теңирдин буйруктары адилет, жүрөктү кубантат. Теңирдин осуяты тунук, көздү ачат. Теңирдин буйруктары адилет, жүрөктү кубантат. Теңирдин осуяты тунук, көздү ачат. Себеби Кудайдын сөзү тирүү жана таасирдүү, кош миздүү ар кандай кылычтан курч, ал жандан рухту ажыратып, муунга чейин, сөөктүн чучугуна чейин жетет, жүрөктөгү ойлорду, ниетти соттойт. Кудайдын сөзү тирүү жана таасирдүү. Андан жашыруун эч бир жан жок. Анын көз алдында баары ачык айкын, анын алдында жооп беребиз. Менин сөзүм от сыяктуу эмеспи дейт Теңир. Менин сөзүм асканы талкалаган барскандай эмеспи? Менин сөзүм от сыяктуу эмеспи дейт Теңир. Менин сөзүм асканы талкалаган барскандай эмеспи? Асман менен жер жок болуп кетет. Менин сөздөрүм болсо жок болбойт. Менин сөздөрүм болсо жок болбойт. Себеби силер чирий турган уруктан эмес, чирибей турган, Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү сөз аркылуу кайрадан төрөлдүңөр. Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү сөз. Анткени ар бир адам чөп сыяктуу, анын даңкы да талаа гүлүндөй, чөп куурайт, гүл соолуйт. Ал эми Теңирдин сөзү түбөлүк калат. Бул сөз болсо силерге жарыяланган сөз. Теңирдин сөзү түбөлүк калат. Сенин сөзүңдүн негизи чындык, сенин адилет мыйзамың түбөлүк. Сенин сөзүңдүн негизи чындык. Аларды өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта. Сенин сөзүң чындык. Сенин сөзүң чындык. Исага жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. Жол, чындык жана өмүр менмин. Иса өзүнө ишенип калган жүйүттөргө мындай деди: эгерде менин сөзүм боюнча жашасаңар, анда менин чыныгы шакирттеримсиңер. Ошондо чындыкты билип каласыңар жана чындык силерди эркин кылат. Ошондо чындыкты билип каласыңар жана чындык силерди эркин кылат. Анткени ал бардык адамдардын куткарылышын, чындыкты таанып билишин каалайт. Чындыкты таанып билишин каалайт. Анын үстүнө Машаяк Исага болгон ишеним аркылуу куткарылууга боло тургандыгын түшүндүрүүчү ыйык жазууну сен бала чагыңдан эле билесиң. Машаяк Исага болгон ишеним аркылуу куткарылууга боло тургандыгын түшүндүрүүчү ыйык жазуу. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ыйык жазуунун бардыгы үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана бардык жакшы ишке даяр болот. Ыймансыздардын кеңешине барбаган,
Күнөөкөрлөрдүн жолунда турбаган, бузулгандардын жыйынында отурбаган адам бактылуу. Бирок анын эрки Кудайдын мыйзамында, анын мыйзамы тууралуу ал күнү түнү ойлонот. Ошондо ал суу боюна отургузулган, мөмөсүн өз маалында берген, жалбырагы соолубаган дарактай болот. Ал эмне иш кылбасын бардык ишинде ийгиликке жетишет. Ыймансыздар мындай эмес, алар шамал сапырган топурактай. Ошондуктан ыймансыздар сотто туруштук бере алышпайт. Ошондой эле күнөөкөрлөр адилеттүүлөрдүн жыйынында отура алышпайт. Анткени Теңир адилеттүүлөрдүн жолун билет, ал эми ыймансыздардын жолу жок болот. Ошондуктан ыйык бир туугандар, асман чакырыгынын катышуучулары, биздин ишенимибиздин негизи болгон элчи жана башкы ыйык кызмат кылуучу Ыйсаны карагыла. Биздин ишенимибиздин негизи болгон элчи жана башкы ыйык кызмат кылуучу Ыйсаны карагыла. Ишенимибиздин баштоочусу жана бүтүрүүчүсү болгон Ыйсаны карайлы. Ал алдыда күтүп турган кубанычтын ордуна шылдың болгонуна карабай, айкаш жыгачка керилип азапка чыдады. Андан кийин Кудайдын тактысынын оң жагына отурду. Ишенимибиздин баштоочусу жана бүтүрүүчүсү болгон Ыйсаны карайлы. Алдан тайып, кайратыңардан жазбашыңар үчүн күнөөкөрлөрдөн ушундай кордук көргөн Ыйса жөнүндө ойлогула. Күнөөкөрлөрдөн ушундай кордук көргөн Ыйса жөнүндө ойлогула. Сүйүктүү балдар катары Кудайды туурагыла. Сүйүктүү балдар катары Кудайды туурагыла. Машаяк бизди сүйгөндүктөн биз үчүн өзүн Кудайга жыты жагымдуу тартуу жана курмандык катары бергендей, силер да сүйүү жолунда жүргүлө. Машаяк бизди сүйгөндүктөн биз үчүн өзүн Кудайга жыты жагымдуу тартуу жана курмандык катары бергендей, силер да сүйүү жолунда жүргүлө. Эгерде силер кылмыш кылып, ошон үчүн сабаганга чыдап жатсаңар, мунун эмнеси мактаарлык? Бирок силер жакшы иш кылып жатып, азап чегип жатсаңар жана ошого чыдап жатсаңар, анда бул Кудайга жагат. Анткени силер ушуга чакырылгансыңар. Себеби Машаяк да биз үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн ал бизге үлгү калтырып кеткен. Машаяк да биз үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн ал бизге үлгү калтырып кеткен. Ал эч кандай күнөө кылган эмес, анын оозунан бир да кошамат сөз чыккан эмес. Ал эч кандай күнөө кылган эмес, анын оозунан бир да кошамат сөз чыккан эмес. Кордошкондо ал кордоо менен жооп берген эмес. Азап тартканда эч кимди коркуткан эмес, бирок адилет сотко тапшырган. Кордошкондо ал кордоо менен жооп берген эмес. Азап тартканда эч кимди коркуткан эмес, бирок адилет сотко тапшырган. Күнөөдөн арылып, адил жашашыбыз үчүн ал биздин күнөөлөрүбүздү өзүнүн денеси менен жыгачка көтөрүп чыкты. Силер анын жарааты менен айыктыңар. Күнөөдөн арылып, адил жашашыбыз үчүн ал биздин күнөөлөрүбүздү өзүнүн денеси менен жыгачка көтөрүп чыкты.